колдойм, коллегаларым деле колдооңуздар деп чакырып кетет элем. Бир эле тактоочу момент, эми палатадан бияктан айтайын да. Бир ай мурда, бир айдай болуп калды болуш керек. Парламенттин трибунасынан шаардык МЧС, шаардык өрт өчүрүүчүлөр боюнча маселе көтөргөн. Уктуңуздар беле? Бишкек шаары боюнча. Трудовой кодекске ылайык эмес, аларды именно иштетүү мөөнөтү ашыкча болуп кетип атат деп, ошол акыларны кийин кесепеттери башкача болуп калып атат, акылары деп парламенттен көтөргөн болчумун да. Сиз, может быть, курста эмес. Сиз сурооңуз жана смена боюнчабы? Сменалар боюнча да. Мындай да, ал мен түшүнүп атам. Мен башка жеринен суроо берип элем да. Жогорку кеңештин депутаты, бул жетекчиңизге айтып коюңуздарчы, жогорку кеңештин депутаты парламенттен көтөргөн маселени ошол шайлоочулардан келет, кайрылган элдерден келет. Анан кайрылган элдер деген жогорку кеңеш депутатына кайрылганда ишенип ошондой суроолор менен кайрылат да. Мен көтөргөндөн кийин ошол Бишкек шаарындагы гарнизондордун эмелерди иштөөчү пожарниктердин баарын текшертип, Сурабалдиева ким арызданган деп издегени бул негизи туура эмес да. Сиз кичине унутпаңыздар, алар деле биздин Кыргызстандын жарандары. Анан бул менин көзүмчө бул өзгөчө, бул мындай диктатуранын белгиси болуп калып атат да. Сен эмне депутатка арыздандың деп, мына мага кайра ал кишилер чалып алып, пожалуйста, биздин аты жөнүбүздү айтпаңыздарчы деп, ушундай заманда биз жашап калдыкпы деп мен аябай таң калдым да. Ошондуктан суранат элем, ушундай эми бул чоң эмес, кичине иштердин, кичине жетекчилердин жасаган иштери болуп атат. Ошону Бишкек шаарына түшүндүрүп коюңуздарчы, ошо жетекчилерге мынтип артынан куугунтуктап, аты жөнүнөн бери издеп, телефондордун ишин чукулатып жасаган туура эмес. Аябай туура эмес. Бул деген кийин мамлекет анда деген парламенттин кереги эмнеде деген чоң суроо туулуп калат да. Эгер депутат биздин жарандар парламентке кайрыла албаса. Рахмат, жеткирип коюңуздар. Эске алабыз. Рахмат.